Өчүрүп салам. Кармансак өлдүк бала. Аман Замирдин Мачо аталыштагы экшн кинокомедиясы бүгүн жарыкка чыкты. Тасма өзүнө көптөгөн кызыктарды камтыйт дешүүдө. Алдыда бирге чогуу болобуз. Мачо деген себеби биздин кармандарыбыздын образы ушуга туура келет да. Эң биринчиси элдин көңүлүн ачуу, көңүлүн көтөрүү. Экинчиси болсо биз могу Жамбыл Байкени шаарга алып барып кызыктуу окуяларга туш келдирип атпайбызбы? Ошол жакта глобалдашып аткан дүйнөдө биз өзүбүздүн ордубузду жакшы табышыбыз керек да. Артта калып калбашыбыз керек. Канчадаган жаңылыктар болуп атат. Биз ошону көргөздүк да. Каалайт элем да бизде мамлекет жол болсо, мамлекет колдосун депчи. Бизде болсо жеке демөөрчүлөрүбүз болду. Ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Баш аягы $80 000 болду. Бул экшн дегенди жай кинодон көрбөдүктөр. Кубалашуу, мушташ. Бул микс комедия да. Мында кайгы да бар, байбик да бар, сүйүү да бар, өкүнүү да бар. Айырмасы ошондо. Андан көрө айтчы. Өзүң качан үйлөнөсүң? Өзүң жакшы сүрөсүң. Тасмада кемпиринен айрылып шаарга аял издеп барган Дөөлөт аттуу Абышка жөнүндө баяндалат. Абышканы Борборго өзүнүн эле айылдаш эки иниси ээрчитип жөнөйт. Бишкектен аларды эки жигиттин досу тосуп алып, Дөөлөттү кантип кайсы айым менен тааныштырууну пландап башташат. Ал болбосо мына могу жай. Жактыбы? Жакшы экен. Бирок бир нерсе бар да. Эмнеси? Сиз ага жакпайсыз. Атайын айылдан шаарга келип өзүмдүн түгөйүмдү таап кетем деген Абышкан жасаган аракети кандай аяктаарын тасмадан көрсөңүз болот. Карыганда калжаңдап, ары эмне дишкенин уялбайсызбы? Сакалдуу эле киши экенсиз. Мачо экшн комедиясында башкы каармандын ролун аткарууга Кодулдар Жамбыл Камчиев менен Күмөндөр Абыловго буйруптур. Мындан тышкары тасмага кыргыз эл артисти Чоро Дубанаев, тамашоочулардан Зыяш Эмил жана Самат Эркинбековдор тартылган. Мен ошо ойногон каармандай адамдар болушу мүмкүн да. Татаал момент мисалы машинада кетип атканда опасно экен, аябай катуу жүрүшөт экен балдар. Бул каскадерлер ойнойт да. Мен качан томолгоп кеткен машина деп аткам, бирок восьмерка кылып пьяный мындай жүрөгүм түшүп калган. Кино мындан 1 жыл мурун Аманбекке чакырган. Зияш ушундай Мачо деген кино тарткандабыз. Комедия экшн болот. Сен ал жака керексиң. Ушундай өзүң образыңа эле роль деди. Анан ойлобой туруп эле макул болдум. Анткени буга чейин мага сунуштар түшкөн эмес. Мушташтар тартканда аны деле кыйналган жокмун. Анткени мен өзүм деле буга чейин ошондой өз алдымча үйдө ичине машыгып койчумун да. Ну чё, давайте, бывайте. Не болот атмакта. Не, мамрашкалар чоо болот. Жүзөңүз. Келсең. Жүзөң. Аталган фильмдин режиссеру Аман Замир буга чейин Түркиянын режиссерлору менен иштешип, Стамбул шаарында тажрыйба топтоп келген. Эми мынтип бар күчүн салып, толук метраждуу Мачо экшн комедиясын жаратып, көрөрмандардын сынына койду. Бизден бай киши жок.